Саламатсызбы, Назгүл Канабековна? Саламатсызбы. Алгач сизден бала чагыңызга кайрылсак, бала чагыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Мен бала чагым алыскы Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунун Канышкай айылында өттү. Бала чагым дегенде эле мага мындай бактылуу бала чак эске тартылат. Анткени чоң үй бүлөдө ата эненин мээримине бөлөнүп чоңойдум. Өзүңүздөргө белгилүү 90-жылдары мамлекетибиз деле оор акыбалда, элдин баардыгынын эле жокчулук жонунан тилип турган убакытка туура келип калды биздин балалыгыбыз. Бирок ошого карабай ата энебиз бизди айрыкча үй бүлөнүн эң кенжеси катары мени мындай мээримден өксүткөн жок. Ата энем узакка бир миграцияга кетип калган жок. Ошол ата эненин мээримин толук алып чоңойдум. Башкача айтканда, ата эненин сүйүүсүнө деп бөлүнгөн жүрөгүмдөгү орун ашыгы менен балалыкта толтурулган деп айта алам да. Өзгөчө ушул балалык чакты эстегенде эле атамдын жомокторун эстейм. Атам ушул эң көп жомок айтып берип жүрүп чоңойткон. Анан бала кездеги өзүмдүн оюндарым сөзсүз эске келет. Бала кезде ошол кошуналардын кичинекей баардык балдарын топтоп алып, алардын биринчи мугалими болуп ойночумун да. Аларга сабак өтүп, аларга баягы кичинекей дептерди ортосунан кыркып, аларга дептер жасап, ар бирине бирден ручка таркатып, анан аларга жазганды, санаганды үйрөтүп, мындайча айтканда эжеке болуп ойночумун. Өзүмдүн мектептеги эжекемди туурап, коюп эшиктен басып кирип, аларды урушканда урушуп, урушуп койсоңдар эле ойнобойм, анда ойнобойм деп чыгышат ал кичинекейлер. Анан кайра аларга жалдырап өзүм койчу эми эжеке деген урушат да демиш болуп, аларды кайра орундуктарга отургузуп, иши кылып, балалык кездеги ойногон оюнум деле азыркы профессияма, кесибиме тыгыз байланыштуу болгон экен да. Ошондуктан айтып калам, азыр өзүбүздүн деле балдарыбызга кичинекейинде ойноп аткан оюнуна ушу маани берип карашыбыз керек экен да. Анын келечекте ким боло тургандыгы азыркы ойноп аткан оюндарынан эле чагылып турат да. Анан орто жолдо өспүрүм куракта кийин коом таасир этип ар түрдүү кесиптерге ыктап кетиши мүмкүн. Бирок жан дүйнөсү чындыгында каалап аткан кесипке бала кичинесинен эле ойноп аткан оюнунда чагылдырат экен. Ошол жолунан адаштырбасак эле бала жашоодон өзүнүн ордун табат экен деп ойлоп коем. Чоң рахмат. Демек сиз мугалим болууну бала чагыңызда эле жан дилиңиз менен тандап алган кесип катары кабыл алыпсыз. Сиз чындап өзүңүз кайсыл убакта мугалим болууну чечтиңиз? Мен ошол эң көп ойногон оюнумда деле чагылдыргам деп атпаймынбы? Мен ошол биринчи класстагы эң биринчи мугалимимден өтө көп таасирленсем керек. Анткени ошондой атүгүл кээде кийимин дагы ошол эжекемди туурап кийгенге аракет кылчумун да. Ошондуктан башталгыч класста мугалим бала үчүн эң биринчи идеал боло алат да. Ата эне, мугалим ушул балдардын балалык кезинде идеал боло алат. Анан өспүрүм куракка барганда дагы башка адамды идеал тута башташы мүмкүн. Бирок ошол мезгилде мен биринчи мугалимимди өтө идеал туткандыктан бул мага мугалимдик кесипке болгон сүйүүнү ойготту десем болот. Качан мен бул кесипти чын эле жан дүйнөмө жакын кесип экендигин, менен мугалимден башка эч ким чыкпай тургандыгын качан аңдап билдим? Биринчи курска окууга тапшырайын дегенде, жалпы республикалык тестирлөөдө мен кошумча химия, биология предметтерин тандап, анан ал кезде химия, биологиянан тарых эле 3 эле предметти тандоого болот болчу. Ошол 3 предметти тандап алып, анан балым медицина факультетинин бюджеттик бөлүмүнө жетип калгандыктан баардык ата энем, бир туугандарым, тууган уктарыбыздын баардыгынын кеңеши менен, өзүм каалоом эмес, алардын кеңеши менен ой болот, медицина факультетине тапшырган, бюджеттик негизге өтө алатсың деп анан ошого тапшырып, анан биринчи курста
алгачкы 1 айдын ичинде эле бул меники эмес экен деген сезгемин да. Мен туура эмес жолго тандап алганымды, профессиямды туура эмес тандап алганымды, бекер эле өзүмдү укпай, айланда чөйрөмдү угуп койгондугум мен ошол алгачкы 1 айда эле аңдап сездим. Анан балким болуп кетет, балким мен муну окуп бүтсөм деле болочок врачтарды деле окута турган мугалим керек да. Анда да жан дүйнөмдө врачтарды окута турган мугалим болууну эңсеп атам да. Керек да. Кийин ушинтип ушундай медицина факультеттеринде, колледждерде, медициналык колледждерде мугалим болуп калам да деген ой менен өзүмдү сооротуп дагы 1 айга чейин окушка аракет кылдым. Бирок бул меники эмес экен деген дароо сезип, анан окуумду ошол жерде таштап коюп, кийинки жылы кайра башынан жалпы республикалык тестөөлөрдү тапшырып, анан математика факультетине болочок мугалими адистигине тапшырганмын да. Эми ошондогу окуп аткандагы сезимдеримди ушунчалык сонун мындай сезимдер келет да ошол кезде эстегенде. Өзүңдүн ордуңду жашоодо таап алуу бул кандай ырахат экендигинчи. Мындай адамдар көп да. Мен мурда мындай театрда иштеген чыгармачыл адам болгум келчү, ата-энем каршы чыгып, анан мен врач болуп калдым дегендерди көп угам. Туура эмес кесип тандап алгандар. Өзүбүздүн кесиптештеримдин арасынан деле мен өзү негизи сүрөтчү болгум келчү, дизайнер болгум келчү, бирок кыз балага мугалимдик кесип ыңгайлуу деп эле мени ата-энем мугалим кылып койгон деп сүйлөшүп калганда ички жан дүйнөмдө баягы адамды аяп кетем да, ушунчалык аяп кетем. Анткени бул жашоо ар бир адамга бир эле жолу берилет. Анан ошол бир жолу берилген жашоодо дагы өзүңдүн жасап аткан ишиңден ырахат ала албасаң, башка эле өзүң сүйгөн кесип ал башка, бирок сен башка сферада өзүңдү мажбурлап иштеп жүрсөң, бул менимче өтө кыйын, өтө жан дүйнөдөгү жасап аткан ишиңден ырахат алышы керек. Ошондуктан мен окуучуларга дагы эң көп айтканым, кесипти тандоодо биринчи өзүңөрдү уккула, өзүңөрдүн жан дүйнөңөр менен кеңешкиле деп дайыма окуучуларыма айтып келем да. Ал бул кесип мисалы үчүн IT тармагы азыр эң популярдуу экен, эң көп акча табат экен деп эле агым ошол тарапка карап кетип атат да. Бирок ал жан дүйнөсүндө IT тармагына баргысы келбейттир. Эгерде ал адам андан көрө жакшы ашпоз болсо, өзүнүн таланты ошол жака барса, ал ошол тармагында көбүрөөк материалдык киреше алып келет. Анткени өзүң жан дүйнөң каалап аткан иште сен чыгармачылык менен нан жасап аткан болсоң, сен элден өзгөчө азыктарды кошуп атып, сенин анын элдикинен ширин чыгышы мүмкүн да. Анан сен өзүң аймагыңдагы эң бир номер 1 набайчы болосуң дегендей. Кыскасы, адам качан гана өзүнүн кесибин тапканда, анан ошол жерде ийгиликти жарата алат деп ойлойм да. Жылдын мугалими деген наамды четке койсок, өзүңүздү ким деп сезесиз? Мен ал наам мага эч кандай окуучуларымдын алдында мага бир артыкчылык берип, мени бир тепкичке көтөрүп кое да албайт, бир тепкичке түшүрүп кое да албайт да. Мен жылдын мугалими наамын алып келгенде деле окуучуларымдын астында кадимки баягы Назгүл эжекем. Ага катышпасам деле ошол эле Назгүл эжеке болмокмун. Анткени окуучулар сенин наамың барбы, сен профессорсуңбу, академиксиңби, ал балдарга ал кызык эмес. Балдарга ошол сен бала менен түзүп аткан тирүү байланыш кызык. Алар менен түзүп аткан эмоционалдык байланыш кызык. Ошондуктан бул наам мага бир өзгөчө бир артыкчылык берип койду деп айта албайм. Мен кадимки мурунку Назгүл эжеке эле бойдон калдым окуучуларым үчүн. Кесипти таштап кетем деген учуруңуз болду беле? Кесипти таштап кетем деген ой эч качан болгон эмес, бирок мен мектепти бир жолу таштап кетип көрдүм. Болгондо да, качан болгондо да ошол жылдын мыкты мугалими конкурсун жеңип келгенден кийин мага жогорку окуу жайынан сунуш түштү. Бизде ошол математика, алгебра жана геометрия кафедрасында вакансия бар. Кел, болочок педагогдорду тарбиялоого катыш, илимий ишиңди улант, жаса деген илимий ишти баштап жаса деген бир сунуш түштү. Анан ойлонуп көрүп, буга макул болдум. Тез чечим чыгардым. Анан чын эле ойлоп көрдүм, мен болочок мугалимдерге даярдоого катышсам, азыр мен 4-5 класска
жакшы сабак өтүп аткан болсом, балким салыштырмалуу жакшы сабак өтүп аткан болсом, мен болочок мугалим боло турган бир 30 студенттен турган аудиторияга ошол нерсени жеткирсем, ал 30 студент болочокто мугалим болуп, 30 мектепке барып жайылтат, жакшыртат, жакшы мугалим болуп чыкканга мен дагы кичине салымын кошсом деген ой менен кеттим. Бирок 4 ай иштегенден кийин баягы кайра мектептин тузу оор деп бекеринен айтпайт экен. Мектепти, окуучуларды сагынып кайра келе бердим. Сагынып дегенде кандай? Бир эле мисалы үчүн коридордо басып бара жатканда студенттерде бир эле саламатсызбы деген сөз, кадимки эле саламатсызбы деген сөз мектепте кулагыма башкача, университетте кулагыма башкача угулуп туруп алды. Анткени мектепте баягы балдардын сен катары кабыл алгандыгы мага университетте негизи кандайдыр бир эсептөөчүлүк бардай сезилди. Саламатсызбы деп сыйлап атканын деле артында кандайдыр бир орусча айтканда расчет бардай сезилип эле мындай жан дүйнөмдө өзүмдү кыйналып кеттим 4 айдын ичинде. Анан кайра кафедра башчысына баардыгын түшүндүрүп айтып, илимий ишимди мектепте жасасам деле болбойбу? Канчалаган педагогика илимдеринин кандидаттары, методика илиминин кандидаттары ошол мектепте деле туруп жасап атпайбы? Мен ошол жакта деле изилдөөмдү жасайын, ал жакта даяр изилдөө жүргүзгөнгө менде сонун аудитория бар, апробация кылганга окуучуларым бар деп атып, анан кайра мектепке сентябрдан кайтып келе бердим. Демек менин ордум мектепте эле экен, мектепте экендигин түшүндүм. Ушул эмгек жолуңуздагы эң чоң сабак берген тажрыйбалуу, сиз бир ошол адамдардан сабак алып, бир мотивация шыктанган адамдар, педагогдор ким болду эле? Мугалимдин дагы мугалими болот экен да. Мен өзүм мугалиммин, бирок мен дагы турмуштук кырдаалда окуучуларым менен болгон айрым тил табышпоочулук, айрым түшүнбөөчүлүктөрдө мен дагы барып жол сурап, ушул жерде кандай чечим кабыл алсам болот дейт деп жол сурай турган мугалимдерим бар да. Ушул жашоодо мен өзүмдү ушунчалык бактылуу сезем, анткени баланын бир бактысы, баланын көп бактысы бар. Жакшы ата энеге, жакшы үй бүлөгө, жакшы өмүрлүк жарга туш болуу, көп нерселер, бирок ошолордун ичиндеги бир бактысы жакшы мугалимге туш болуу деген дагы. Мен де ошол бактыдан Кудай мени эч кем кылбаптыр. Мектепте, университетте, андан кийин азыр мага насаатчылык кылып жүргөн мугалим дагы бардыгысында мен жакшы мугалимдерге туш болдум. Башында айтпадымбы, башталгыч класстагы мугалим менен таасирлендим деп. Андан сырткары ошол мен мектепте окуп жүргөндө сабак берген математика эжекем, кыргыз тил эжекем, англис тилинен сабак берген, кыскасы ошол ар бир мугалимден өзүмө бир жакшы нерсени ала алат болчумун да. Университетке келгенде Гүлбадан Матиева профессор, ошондой эле доцент Гүлиза Борбоева, мектепке бөлүнүп баргандан кийин мага жетекчилик кылган Кыялбек Акматов мектеп директорубуз, андан кийинки директорубуз Жогазын Болушева, алардын бардыгысы баягы жаш мугалимди калыптандырууда ар бири өзүнүн фундаменттин үстүнө койгон кышты кынаптап койгон устадай эле жасап чыккан деп эсептейм да. Жасап бүтө адай элек. Бул эгерде мен өзүмдү бир курулуп аткан имарат катары сезе турган болсом, андагы ар бир уста, менин мугалимдерим, устаттарым, алар өздөрүнүн ишин ушунчалык берилгендик менен аткарган мугалимдер, ошолордон али күнгө чейин мындай кеңеш алып турам, баарлашып турам, жол сурап турам адашканымда. Бул жылдын мыкты мугалими конкурсуна даярданып атканда дагы мага ошол мугалимдерим өтө чоң жардам берди. Анан биз мектепте окуп жүргөндө, кечиресиз, биз университетте окуп жүргөндө Түмөнбай Колдошов агайдын студенттердин, таланттуу студенттерден куралган бир топ бар болчу. Ошол топто ар жума сайын Адамдыкка сапар деген сабак өтүлөт эле. Ал сабакты шаардагы алдыңкы
инсандарды чакырып келип өткөрөт эле, күчтүү лекторлор чакырып келип өткөрөт эле. Анан бир күн эле ошондой чакырган коногу келбей калдыбы билбейм. Анан Түмөнбай Колдошов агай жалпы отурган жерде эртеңки сабакты Назгүл Каныбекова өтөт деп койсо, анан деп койду, жарыялап койду. Мага ага чейин айткан да эмес. Анан жоопкерчиликти сезип, болду, айтылды, делди. Мен аз барып, агай мен өтпөй эле коеюнчу деп жалдырагандын пайдасы жок экендигин түшүнүп турам да. Башка жол жок экендигин. Анан үйгө барып, аябай даярданып, мындайча айтканда, адамдыкка сапар деген сабакта көбүнчөсү билим берүүнүн бир канаты катары тарбия берүү жөнүндө сүйлөшөт болчубуз да. Анан ошондо бир сабак даярдап келип өткөнүм бар. Бул мени андрогогикага жетеледи. Башкача айтканда, өзүңдөн чоң адамдар менен, өзүңдөн чоң адамдарга сабак берүүдө бул кыйыныраак, алардын алдында туруп акылды сунаа бербейсиң, ал жерде ар түрдүү адамдар бар. Бул мени азыркы күндө окуучуларымдын ата-энелери менен иштешүүдө аябай чоң жардам берди да. Ошол кездеги агайдын айтып койгону. Кийин ал сабакты жакшы өтүп бергенден кийин ишеним көрсөтүп, лектор келбей калган күнү эле кийинки сабакты Каныбеков өтөт дей баштады. Бирок бул мага кийин аябай башында жаман көрүп жүрдүм. Дагы мен башыма түйшүктү үйүп алдым депчи. Бирок бул мага кийин өзүмдүн ишмердүүлүгүмдө өтө чоң жардам берди. Болду. Абдан жакшы. Сиз үчүн кайсысы татаалыраак? Окуучулар менен иштөөбү же система менен иштөөбү? Мен үчүн окуучулар менен иштөө татаал эмес, жеңил. Системага дагы, система менен иштөөгө дагы мугалим мындай ийкемдүүлүгү болушу керек. Ийкемдүүлүк сапатчы. Бул мен үчүн кыйыныраак. Ооба, бирок ага да караганда мен үчүн баягы окуучулардын ата-энелери менен иштөө кыйыныраак. Эгерде ошол үчөөнү таразага кое турган болсок, мен айтмакмын, окуучулардын ата-энелери менен иштөө мен үчүн кыйынга турат. Анткени азыр ата-энелер менен иштешүүдө ар түрдүү курактагы, ар түрдүү профессиядагы, ар түрдүү түшүнүктөгү ата-энелер бар да. Алардын бардыгысына кайсы бир идеяны жеткирүү, кээде ата-энелер чогулушунда, семинарларды өткөрүүдө кыйналып калам. Ушул учурда мага берки экөөнө караганда кыйынчылык туудурулат. Сиз үчүн сабак ийгиликтүү өттү деп качан, кайсы учурда айта аласыз? Сабактын ийгиликтүү өткөндүгү окуучулардын көз карашынан, окуучулардын эмоциясынан эле билинет да. Кээде сабак өтүп атасың, сени окуучу тиктеп турат, көзү сенде. Эч жакка карабай ушундай сени тиктеп турат, бирок ою башка жакта экендигин сезесиң. Демек, окуучунун кызыгуусун 45 мүнөт бою сабакта кармап туруу бул мүмкүн эмес да. Мүмкүн дагы эмес. Кандай күчтүү мугалим болбосун, 45 мүнөт бою класстагы 30-40 окуучунун бардыгысынын кызыгуусун бир темпте кармап тура албайт. Ошондуктан алгачкы 15, алгачкы 20 минуталыкта мен негизги бере турган идеяны бергенге аракет кылам. Андан кийин окуучулардын өз алдынча иштегенде анан чаржайт, окуучулардын эмеси дагы, ой жүгүртүүсү дагы чачырап кетет. Ошол учурда анан окуучуларга дифференциацияланган тапшырмаларды берем. Анан сабакты ийгиликтүү деп дегендин көрсөткүчү мугалим өзү жакшы даярданып келип, анан сонун презентациялары сонун деп коелу, ошол сабакты ийгиликтүү деп айтканга кошула албайм. Анткени сабактын канчалык деңгээлде ийгиликтүү чыккандыгы ошол окуучудан көрүнөт да. Окуучунун канчалык деңгээлде түшүнгөндүгүнөн. Ал кайтарым байланышта билип аласың. Окуучунун көзү ушундай бир башкача жанып турат. Түшүнгөн окуучунун көзү менен тиктеше түшкөндө башкача жанып турат. Ошондон кийин аныктаса болот деп эсептейм. Демек, окуучуну сабакка кызыктыра алганыңызды сиз окуучулардын эмоциясы аркылуу билип алат экенсиз. Окуучу сизди укпай койсо, кандай аракет кыласыз? Жана сиздин сабакта эч качан бузбай турган принциптериңиз барбы? Окуучу мени укпай койгон учурлар болот. Сабакта айрыкча бул математика сабагы баардык окуучулардын 100% кызыгуусун кармап туруу кыйыныраак.
математика сабагында көбүнчөсү мен ошондуктан баягы мени укпай жаткан, мени тиктеп турса дагы ою башкада болуп турган окуучулардын жанына барып, аларга өзүнө баягы деңгээлдик тапшырмаларды бергенге аракет кылам. Ошондуктан менде сөзсүз план Б деген жүрөт да, баягы конкурска барып катышканда дагы план Б'м бар болчу. Анткени свет өчүп калышы мүмкүн, техникалык мүчүлүштүктөр пайда болушу мүмкүн. Анан баягы кудайды эле мына сага дейт окшойт. Мен бир слайд ошол жерде катып калды да. Өзүн тааныштыруу слайды, анан тема, анан 3-чү слайддан кийин эле слайдым катып калды. Слайд эме компьютердин жанына келем, жылдырам, жылбайт. Баягы клавишанын комбинациясын басам, жылбайт да. Анда мындай билдирбей келип, баягы окуучуларды кыдырып келгенче жылдырганга аракет кылып көрдүм, анан жылбады. Болду. Ушул жерде таштадым, баягы реакциям жүзүмө чыгып, кызарып, мынтип, шашкалактап өзүмдү алдырбадым, анткени план Б'м бар болчу да. Качан план Б'ң жок болгондо, сен шашкалактап каласың, сенин эмоцияң окуучуларга деле белгилүү болуп калат. Жюри наракта эле турсун, окуучуларга сенин бир нерсең болбой аткандыгы реакцияң билинип калса эмоциядан, окуучу да болду, андан ары кызыгуусу таркап кетет. Ошондуктан ойлоп калышты окуучулар, слайд өзү ушул үч эле презентациясы бар экен деп ойлоп калышты. Наракка өтпөгөн койгондугун эч ким сезген жок. Анан план Б'мдагы карточкаларымды, таркатма материалдарымды таркатып, андан ары жылып кеттим. Презентация ошол 3-чүдө каткан бойдон калды. Аягында рефлексияны дагы бош ватманымды илип, демек кандай түшүндүңөр деп. Ошондуктан баягы кызыкпай жаткан окуучуларды дагы, кызыгуусу таркап кеткен окуучулар үчүн дагы сөзсүз менде куржунумда план Б'м жүрөт. Анан ошолорду сен азыр муну аткарып көрчү, муну чийип көрчү деп баягы сабакта бош эмеден сырткары калтырып койбогонго аракет кылам. Көңүлдөн сырткары эч кимди калтырып койбогонго аракет кылам. Эсиңизде эң көп калган окуучу ким болгон? Жана эсиңизде ал окуучу эмнеси менен калып калган? Жана кайсы бир окуучунун тагдырына таасир эткен учуруңуз болду беле? Рахмат. 2014 жылы мен университетти бүтүп, анан ошол жылы бюджеттик негизде окугандарды отработкага жөнөтөт эмеспи? Мен ошондо билим мектебине бөлүнүп, шаарга ошол жака барып калдым. Мен барган эле мектепке дароо эле мага 11 классты берип коюшту. Мага чейин ал 11 классты университеттен барган күчтүү мугалим окуткан экен. Класс күчтүү, мындай топтолуп калган класс экен. Ошолорду мага берип коюшту. Анан алар биринчи сабакка киргенимде мени теңсинбей, баягы жашмын, алардан ашып кетсе, алар 11 класс, мен университетти жаңы бүтүп келдим. Ортодогу айырмачылыгыбыз ашып кетсе 5 жаш. Ар ким мындай алдын ала сүйлөшүлүп алгандай, баягы кинодогудай, Рон Кларктын киносун көргөнсүзбү? Ошол кинодо аябай баягы шок балдарга класс жетекчи болуп калат эмеспи? Дал ошондой картинка да. Мен мектепти таштап кетип калышым мүмкүн эле ошол маалда. Анткени класс, ошондой классты берип койду. Болгондо да бир сары бала ортодо отурат экен. Ортодо отурган бала эки бутун партанын үстүнө учкаштырып мындай кылып коюп койгон. Жанына барып түшүр десем түшүрбөйт. Баягы эмне кыла аласың дегендей. Андан кийин сабактан ал күнү сабагымды өттүм. Биринчи сабак мүмкүн болушунча алардын алдында өзүмдү баары бир силерге караганда мен сәл көбүрөөк билериме далилдешим керек экендигин сездим да. Анткени мен аларга бир нерсени үйрөтө алыш үчүн мен алар билбеген бир эки нерсени беришим керек да. Анан кийинки сабактан мен ушул классты өзүмө мындай педагог катары сынай турган класс деп кабыл алдым. Эгерде мен ушул классты өзүмө сүйдүрүп ала алсам, мен өмүр бою мугалим болуп кетем дедим. Өзүмө ушундай эме берип атам, убада берип атам, ички жан дүйнөмдө Назгүл менен сүйлөшүп атам. Жок, ушул класс сени четке чыгарып койсо, анда мугалимдиктен кетесиң деп өзүм сүйлөшүп атам. Анан ошол класска сабагымды өтүп атам. Кызык, ар бир сабактын башында кызыктуу бир эмелерди таап келем. Бирок алар дагы менден кем калышпады. Алар дагы сүйлөшүлүп алгандай, баягы интернеттен, башка булактардан күнүгө бирден экиден маселе, суроо таап келишет да. Логикалык суроолорду. Эжеке моуну чыгара албай атам деп мага атайнап келишет. Калган класстын алдында ошону мен да чыгара албай калсам, ошону күтүп атышат да.
мындай мени сындыргылары келип атышат. Мен аны өтө жакшы эле түшүнүп турам. Ошол жерде окуучуларга бул мындай эле да, мунун мындай да жолдору бар деп атайлап бир нече жолдор менен түшүндүрүп берип, анан бир айдын ичинде баягы класс ушунчалык мага эмерилип калды. Ошол мага дарт десем бале деп, а десем б деп аткан Арген деген бала эшиктен келатканымда эшикти ачып чыгып кетип атканда жаап кете турган болуп калды да. Мындайча айтканда ошол өзүм менен өзүмө коюп алган жарышта ушуну ута алгандыгым үчүн математикада өзүмдү педагогикада алып калдым деп ойлойм. Азыр ошол класс ошол жылы 11 классты бүткөндө баардык мугалимдерге бирден гүл даярдашыптыр. Анан кийин андай бир букет көтөрө келет го Андан сырткары класстагы 22 окуучу болчу. 22 окуучу тең ар бири мага бирден букет гүл берген да. Мугалимдердин астында ыңгайсызданам да, баардыгы мага келип мана эжекеге апарып бер, ана эжекеге апарып бер деп ымдасам дагы ага деле бердик дейт да, аларга деле бөлүшүп алып бирден экиден беришиптир. Бирок 22 тең. Анан ошол мага өзүмө койгон жарышта өзүмдү өзүм утуп алуу болгон. Ошондон бери мугалимдик кесибимде андай классты көрбөдүм. Бирок ошол классты жеңгендигим үчүн андан кийинки окуучулар менен деле ийгиликтүү иштешип келе жатам да. Кайсы бир окуучунун тагдырына таасир эткенимде мен андай деле эстей албайт экенмин. Бирок окуучулар мен жөнүндө эстегенде жакшы сезим менен эстештерин каалайм. Эч качан окуучунун урушкан эмесмин, буга чейин да урушкан эмесмин, буга чейин да урушпайм. Математика сабагында ооба сабакты билбесе башка бир кыйытып, какшыктап жеткиришим мүмкүн, бирок жекелигине өтпөгөнгө аракет кылам. Кыскасы алар кийин жашоодо мени мугалим катары эстегенде жан дүйнөсүндө кара так калбаганга тырышам да. Окуучулар көбүнчө сизге эмнеге ыраазычылык билдиришет? Билдирген учурлар болду беле? Ооба, окуучулар эң көбүнчөсү мага эме менен ыраазычылык билдиришет. Математика ушунчалык кызыктуу экен го, математика ушунчалык жеңил экен го, математика бул жашоо экен го деп ошону менен ыраазычылык билдиришет. Мен көбүнчөсү аракет кылам, көбүнчөсү эмес, ар бир сабагымда аракет кылам ошол сабагымдагы теманы турмуш менен байланыштырганга. Ошол турмушта кайсы жерде колдонуларын көрсөткөнгө. Ошондуктан окуучулар математика деген бул кадимки эле жашоодогу бир кырдаалды, көйгөйдү чечиш үчүн колдонула турган илим экендигин аңдап сезип, анан эжеке математика ошол жерде колдонула турбайбы дешет да. Анан мен муну ыраазычылык катары кабыл алам өзүмө. Абдан жакшы, чоң рахмат Назгүл Каныбековна. Назгүл Каныбековна, кайрадан биз сиздин жыл мугалими конкурсуна катышкандыгыңызга кайрылып көрсөк, сиз ушул кайсыл учурда мен жеңе алам деген ишеним сизде пайда болду эле? Жакшы суроо экен. Мен ошол биринчи мектептин босогосун аттагандан баштап эле мектептеги директорлорубуз, мындай экинчи жыл, үчүнчү жыл деген болот. Эми өзүңдүн чыгармачылыгыңды көрсөтүп атасың, ишмердүүлүгүңдү байкап турат жетекчилик, администрация. Ошол жылдардан баштап эле ушул конкурска катышпайсыңбы деген сунуш администрация тарабынан жылда болот болчу. Бирок мен өзүмдү даяр эмесмин дейт элем. Ооба, катышам келечекте, бирок мен азыр даяр эмесмин деп. Анан мен ошол биринчи 2014 жылы мектепке келдим. 2014 жылы иштеп жүргөн убагымда азыркы Мелисбек Узенович Ош шаарында мыкты мугалимдердин конкурсуна катышып биринчи орунду алды. Ошондо мени сахнада алып баруучулук милдетти аткарганбызда мен анан Улукбек Омакеев деген агай экөөбүз. Ошондо жан дүйнөмдө ичимде өзүмө бир эме бергем, убада бергем. Ооба, сонун эмоцияда ал жерде канча мугалимдер катышып атат, сага шыктандыруу тартуулайт. Ошондо аябай шыктангамын өзүмөчү. Мен да катышам келечекте, качан даяр болгонумда депчи. Андан кийин директорлор көп айтты, көп мугалимдер катыша баштады. Андан кийин өзүм жан дүйнөмдө даяр боло элегимди жылда сезип аттым. Качан мага 10 жыл болду, тажрыйбама 10 жыл болгондо болду. Мен эми катышсам болот. Аркага кылчайып карай турган болсоң дагы
мындай результатың болушу керек, жыйынтыгың болушу керек. Эми быйыл даярмын го деп, анан ошол 2014-2015 окуу жылында катыштым. Ошондуктан мен ушул конкурста эгер эртерээк катышсам, мен балким сынып калмакмын да. Анткени конкурс деген жеңген анан жеңилүүнүн ортосунда ыза болот эмеспи? Эң айта турганым көп мугалимдерге, качан мугалим жан дүйнөсүндө өзү жеңилүүгө даяр болгондо катыш керек. Мен ошондо өзүмдү жеңишке эмес, жеңилүүгө дагы даярдап баргам. Ооба, жеңишти ким самабайт? Ар бир адам самайт, бирок эгерде жеңилип калсам, мен кайра мектептин алдына келгенде баягы ызаланып, ошол нерсемди кайра окуучулардан, коллективден чыгарып, баягы болду мен мектепти таштап кетем деп коркутпай тургандай абалга жеткенимде, анан ушул конкурска катыштым. Анткени жеңилүү ар бир конкурска катышып аткан адам деле, спорттук мелдешке катышып аткан адам деле жеңиштен мурун жеңилүүгө даярдаш керек өзүн. Анткени бул күчтүү психологиялык абал. Анан качан менде жеңишке деген ишеним пайда болду деп атасыз. Биринчи тур тестирлөөдө максималдуу балл алдым. Анан ошондо менде кичине үмүт пайда болду. Демек кийинки тестирлөөдөн кийинки турлар көбүрөөк жеңилирээк да. Анткени сен ал жерде чыгармачылыгын көрсөтө аласың, жюрилер отуруп турат, сени байкап турат. Ошондо тестирлөөдөн жогорку балл алганда кичине жан дүйнөмдөгү үмүт шооласы дагы да жогорураак жанды. Анан буйрук экен, ал жылы көп мыкты мугалимдер катышкан эле, көп тажрыйбалуу мугалимдер катышкан эле, бирок ошол мага буйруган экен. Ушул сынак учурунда сиз үчүн эң оор баскыч кайсыл болду жана сахнага чыгаар алдында кандай күмөн саноо болду сиз үчүн? Мен үчүн эң оор баскыч биринчи тур тестирлөө болду. Анткени ошол тестирлөөдө биз алдын ала маалыматтар боюнча педагогика, психология, анан кийин баягы ар бир мугалим өзүнүн предметинен тест тапшырылат деген гана маалыматка ээ элем. Ошондуктан педагогика, психология боюнча эми толтура китептерди окуп чыктым. Өзүмдүн предметим боюнча дагы албетте даярданып аттым. Ошол биринчи тур тестирлөөгө киргенде бизде азыр ошол видео далил дагы бар. Алдыңкы биринчи катарга келип олтурганмын. Биринчи суроо ачылды. Суроо ачылганда кадимки эле мектепте 5-класска өткөн пайыздар боюнча суроо да, кадимки эле. Бир 500 литр суунун алгач 25% төгүлдү, кийин дагы 30% төгүлдү. Бочкада канча литр суу калды деген жөнөкөй суроо. Баягы мен андай күткөн эмесмин да. Тестирлөө аябай татаал болот деп ойлоп алгам да. Жеңил суроо ачылса, толкунданганыман эме колум жазайын десем, ручка да колум титирейт да. Кийин видеодон көрүп алып өзүм аябай күлгөм. Жазып атам, колум титиреп атат. Биринчи тур ошол эң кыйын турлардан болду. Анан экинчи турда бай айтпадымбы? Баягы слайд катып калып техникалык эмелерге келгенде дагы өзүмдү бир мындай аябай жоготуп барайын деп анан кайра өзүңдү кармап кетишиң керек. Ар бир тур өзүнүн кыйынчылыгы менен болду. Ар бир турда чоң кыйынчылык бар. Кечинде эртеси күнкү сабакка даярданайда уктайын дейсиң, уйкуң келбейт. Бул кадимки сабакка даярдануу дагы бир бөлөк, а бул конкурс деген бул дагы сага окшош бир нече мугалимдердин арасындагы жарыш да. Мунун жоопкерчилиги андан дагы чоңорураак. Ошондуктан ар бир турда өзүнүн кыйынчылыгын сезип аттык. Анан сахнага чыгаар алдында, президенттин колунан бийлик алар алдында сизде бир кандай сезимдер болду? Ошол конкурс дароо жыйынтыкталгандан кийин эле 5 октябрь мугалимдер күнүндө сыйлоо аземи болот деп ошол күнү аябай толкунданганмын. Бирок ал күнү сыйлоо аземи болбоду. Президент келип сүйлөп, андан кийин башка дагы бир айдан кийин бизди өзүнчө сыйлоо аземине чакырышты. Толкунданып аттым аябай, анткени биринчи орунга баш байге батир делген болчу. Ушундай жөнөкөй мугалимдик айлык менен бир бөлмөлүү батирге шаар жеринде жетүү кыйын, өтө эле кыйын жөнөкөй мугалимге. Ошондуктан да жолдошум ал учурда миграцияда болчу. Анан аябай толкундандым. Өзүбүздүн үйүбүз болгон кандай жакшы, эми жолдошум да жаныма келет деп баягы аябай толкунданып, бирок ошончо камера тартып турат сени, анан өзүң мугалим болсоң,
анан эмчеңде ыйлап турсаң дагы жарашпайт. Бардык эмоциям ичиме жутканга аракет кылдым. Сон болгон ал эмоциялар сон. Чоң рахмат. Бул жеңиш сиз үчүн жыйынтыкпы же жаңы башталышпы? Бул жеңиш мен үчүн аванс деп эле билем. Бул мага ушунча бул элдин, окуучуларымдын, ата-энелеримдин, ошол билим берүү министрлигинин, жалпы эле өлкө башчыбыздын ушундай көңүл бөлүп, ушундай чоң сыйлыктарды коюп аткандыгын мен муну мен ушунча бардык нерсени жасап, мен ушундай кыйратып койгондугум үчүн мени ушинтип сыйлады да деп түшүнбөдүм. Мен муну аванс деп билдим. Ушул нерселерди бердик. Сен мындан ары ушулардын бардыгын мурдагыдан да жакшыраак деңгээлде жасашың керек. Коллективиңе бөлүшүшүң керек, өзүңө окшош шаарыңа, обласыңа жайылтышың керек деген бир аванс катары түшүндүм. Ошондуктан азыр мурдагы иштегениме караганда азыр дагы да мен ушунча көз карап турат деген нерсе менен иштейм. Окуучулардын азыркы учурда баягы коомго жараша окуучулардын психологиясы, кабыл алуу өзгөчөлүктөрү дагы өзгөрүп жаткан учурда иштеп жатасыз. Сиз үчүн окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун азыркы учурда эмне азайтып жатат? Окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун мурдага караганда төмөн же жогору деп баалай албайм. Анткени болгону заманга жараша, технологиянын өнүгүшүнө жараша окуучулар телефон, планшет, ноутбуктарга, ошондой компьютердик оюндарга берилип кеткен убагы. Үйдө эгерде ата-эне контролдо болсо, түнү бир окумга чейин окуучу телефон ойноп, эртеси күнү сабакка келгенде көзү кызарып, уйкусу келип келген учурлар өтө көп да. Биринчи эле саатта окуучу уйкусу келип бүргүлөп отурат. Демек сен түшүнөсүң, бул окуучу түнү өтө кеч уктаган, телефонду үйдө контролдогон киши жок экендигин дароо түшүнөсүң да. Бир күнү мен эмеде маршруткада кетип атам, автобуста тике туруп калдым. Мен алдымда менден жашыраак эле келин баягы баласын алып отуруп кетип атат да. Баласы 3-4 жашар кичинекей кыз. Кичинекей бытыкый колдору менен баягы телефондо интернеттен, ютубтан шотс деген бөлүм бар эмеспи? Бир минутага жетпеген кыска видеолор бар. Ошо кыска видеолорду өзү 1 минутага жетпеген кыска видео. Бирок ошол видеонун дагы аягына чейин көргөнгө сабыры жетпей, кичинекей бытыйган колдору менен тез өткөрүп баратат да. Ана мен ошону карап туруп ойлондум да, карачы азыркы балдар ушунчалык мындай бир маалыматты кыска аралыкта бир нерсеге ээ болгусу келет. Шайлообек Түйшүев айтмакчы, жаштарыбыз тез эле байып кеткиси келет, тез эле бир жер ийгиликтүү болуп кеткиси келет. Кийинки өсүп келаткан муун болсо 1 минуталык кыска видеону аягына чейин көргөнгө сабыры жетпеген муун өсүп келатат. Деп баягы баланы карап туруп, таңгөр ушул кыз эртең дагы чоңойот, ушул муун биздин 45 мүнөттүк сабагыбызга кантип чыдайт деп ойлондум да. Биз мугалимдер ошончолук ийкемдүү болуп, ошончолук адаптация болушубуз керек болуп атат. Азыр окуучулардын көрүү аркылуу кабыл алуусун гана өнүгүп кеткен да. Көрүү аркылуу, анткени телефондон бардык нерсенин видеосун көрөт. Окуп, анан ошону мээде чагылтуу мурункудай эмес окуучуларда, балдарыбызда. Ошондуктан математика сабагында дагы кандай гана абстрактуу түшүнүк, кандай гана математикалык түшүнүк болбосун, ошонун моделин көрсөткөнгө аракет кылам. Анткени бул балдардын күнөөсү эмес. Бул коом ушундай. Коом бардык нерседе балдарда видео аркылуу, көрүү аркылуу кабыл алуу өнүгүп кеткен. Бирок ошого карабастан биз окуучулардын китепти окуп, ошону мээде чагылтуусун ойготушубуз керек. Мурункудай жомок айтып берип, анан жомокту мээсинде кыялданып чоңойгон муун биз болуп калдык окшойт акыркылары. Азыр кичинекей баласына жомок айтып берип, анан ошол жомоктогу жескемпирди өзүнүн кыялында элестетип, фантазиясы өнүгүп, баланы ошондой кылып тарбиялаган үй бүлөлөр менимче аз эле деп ойлойм. Ошон үчүн дагы бала мультфильмди экрандан даяр көрөт. Экранда Машаны Маша катары көрүп атат. Эгерде ошону жомок катары айтып бергенде,
кыз Машаны башкача элестететтер эле, Аюуну башкача элестететтер эле да. Жок, биз бардык нерсени мультфильмде дагы башкада дагы даяр берип койгонубуз үчүн окуучулар дагы бизден ар бир сабакта ошонун бир моделин талап кылат да. Көрсөтпөсөң ишенбейт. Жөн эле айта берсең бул куру сөз. Алардын кызыгуусу таркап кетет. Ошондуктан моделин көрсөткөнгө аракет кылам. Абдан жакшы. Сиз үчүн мугалимдин чыныгы миссиясы эмнеде? Жакшы суроо экен. Мен ушул суроого бир икая айтып берип анан жооп берсем болобу? Бир окуучулар мугалимге кызыгат экен да. Ошол окуучу жан күйдүрүп эле бизге ушундай бир аябай күйүп пишип эле сабак берип атат. Эмне максатты көздөп атат бул депчи. Эмне максат? Анан ушу агайдан сурайлычы деп анан окуучулар топтошуп барып, агай, ушунча бизди жан күйдүрүп окутуп аткандыгыңыздын максатыңыз эмне? Эмне максатта дептир да. Десе агай да жооп бербей, макул, айтып берейин, силерге жооп берем, бирок эртең силерди бир жакка алып барып, ошол жакта жооп берейин. Эртең бир узак жолго чыгабыз. Андыктан мындай азга оокатыңарды камданып, жолго даярдана келгиле дептир. Эртеси күнү окуучулары ата энесине айтып, бардыгысы жанына тамак ашын алып алып, жолго кие турган кийимдерин алып алыш, анан кийин агайы менен чогуу жөнөп калышыптыр. Агайы жолдо бир күндүк жол деген, бир күндүк жолго ылайыктуу сууларды алышкан дегендей, азык оокатты алышкан. Жолдо тамактанганда агайы туздалган бадыраң алып алыптыр. Туздалган бадыраң менен окуучулардын баарын коноктоптур. Аябай жедирип, окуучулар сонун экен деп кысыратып жеп, анан кийин туздалган бадыраң жегенден суусайт да. Бардыгысы чекеден сууларын төгөтө ичип коюшуптур. Жолдо кете бериштир. Агай жеттикпи десе, жок, жете элекпиз. Агай өзү каяка баратабыз дептир. Тынчсызданган бирөө десе, сууга баратабыз дептир. Силер азыр суусап турасыңар, сууга баратабыз. Тиги көрүнүп турган тоонун түбүндө сонун булак бар. Ушунчалык суусу туннук сонун булак бар. Азыр суусап турасыңар, ошону ичсеңер, сонун суусуңар канат деп. Анан агай жолдун жарымына жеткенде отуруп алыптыр. Мен чарчадым. Тоону көрсөтүп койдум. Будан биягына өзүңөр баргыла дагы сууну иче бергиле. Анан мен ушул жерде силерди кайра келишиңерди күтүп отуруп турам деп. Анан балдардын баардыгы чурулдашып, көздөгөн максаты бир эле суу, суусап турат, ошону гана каалап турат. Баардыгысы чурулдашып, жолдун калган жарымын басып өтүп барышса, чындап эле ал жерде туннук суусу, туннук муздак булак бар экен. Суусуну канганча ичиптир баардыгысы. Ичип бүткөндөн кийин анан баягы суроолору эске келип, окуучулар бири-биринен биз агайдан баягы сурабадык беле, сиздин негизги максатыңыз, миссияңыз эмне? Биз ошону сурасак, агай бизди булакка алып келип койду го. Эмне ушул бизге айтайын дегени? Ушу суусаганыбызды кандыруубу анда? Деп анан бири-бири менен көрүшөр болуп кеттик. Анда кайра аркага агайдан сурайбыз деп анан суусунан кандырып алып агайдын жанына келишкен экен. Келсе агайы бейкапар өзүнүн суусунан ичип, эс алып отурат экен. Анан окуучулары агайга дагы, агай жолдо калып калды эле, агай деле биз менен кошо туздалган бадыраң жеди эле деп баягы булактан, таза булактан суу ала келишкен экен. Баягы сууну агайына берип, агай сиз өзүңүз сууңуз барып турбайбы беле? Анан бизге баягыны айтып берем дебедиңиз беле? Баягы сурообузга жооп бербедиңиз го десе агай. Балдарым, мен негизи ушуну айтайын дегем. Силер ошол жакка барып, мени ойлоп, жолдо агайыбыз калып калды эле суусаган боюнча деп, агайга дагы, мага дагы суу ала келген, адамгерчиликке жеткире турган тарбияны берүү бул негизги менин миссиям деген экен. Андыктан мен математик боломбу, кесиптешим химик болобу, башка бирөөсү физик болобу, биз негизгиси адам деген ресурсту тарбиялап атабыз да. Адам бул адам капиталын тарбиялоодо, ошондуктан классты тиктегенде мен келечекте бардыгысын математик кылып ийем деген бир амбиция менен окутпайм. Бирок бардыгысы келечекте адам бул жашоодо коомдун, Кыргызстандын бир мүчөсү. Ошондуктан ар бир сабагымда мен окуучуларга математикалык билим менен кошо тарбияны дагы, адамгерчиликти дагы, анан ошол нерсенин үлгүсүн өзүмдүн жүрүш турушумда дагы көрсөткөнгө аракет кылам. Өзүмдүн класс жетекчилик алып келген класстарым бардыгысы, класс жетекчилик бүтүп кеткендеримде бардыгысы мени эстегенде, мени математикамы эстебейт болсо керек, бирок менин тарбиялык сааттарым эсимде калган. Тарбиялык саатка ушунчалык башкача даярданам. Тарбиялык саатка мен өзүм үчүн даярданам кейдечи. Кээде өзүм дагы адамдык сапатымы жоготуп баратканымды сезем го.
ошондо окуучуларга адамгерчилик жөнүндө өзүм дагы баягы телефонго көбүрөөк аларды болуп кетип атканда убакытты баалоо жөнүндө сабакка даярданып келем да. Анан мен ошол нерсени окуучуларга айтып атып, чындыгында өзүм айтып аткан болом. Окуучуларга эмес. Окуучулар анын катарында угат, бирок ошол нерсени мен өзүмө жасайм. Өзүмө дагы чоң эме мотивация алам ошол тарбиялык сааттан, өзгөчө эргип алам. Бардык окуучуларым ошол сиздин тарбиялык сабактарыңызды сагындык деп бүтүп кеткендери айтышат. Анткени биз окуучуларды тарбиялап атканда сөзсүз адамгерчиликке, келечекте коомдун бир мүчөсү катары мындай мамиле жасап, ошого сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Багыт беришибиз керек. Абдан жакшы. Эми сиздин жеке жашооңузга өтсөк, өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айтып өтсөңүз, жана сиз жумуштан кээде ар кандай баягы абалда кайтасыз да. Жумуш ар кандай кырдаалда өтөт, ошондо сиз ошол үйдөгү, ошол жумуштагы кырдаалдык баягы атмосфераны үйгө алып келген учурларыңыз болобу? Мен жолдошум дагы педагогдордун үй бүлөсүбүз. Мындайча айтканда, жумуштагы атмосфераны үйгө, үйдөгү атмосфераны жумушка алып барганды такыр эме каалабайм, жаман да көрөм. Класска кирип баратканда үйдөгү маанай менен келбестигим керек экендигин ошол жакшы түшүнөм. Анан жумуштагы, бирок жумушта чарчап каласың да, саардан кечке иштеп чарчап калганда, чарчаңкы абалыңды жолдошуң сени баягы ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Ошондуктан бирок ал деле педагог болгондуктан түшүнүүгө аракет кылат. Үй бүлөдө көбүнчөсү биз ошол сүйлөшө келгенде темабыз кайра эле окуучулар, кайра эле ата энелер. Анан көп мындай нерселерди жолдошума айта бергенди каалабайм. Анан ошондуктан мен баягы күндөлүк жазам. Андан көрө күндөлүккө жазганды жакшыраак көрөм. Жолдошуң биле турган дагы нерсе болот, жолдошуң билбей турган дагы нерсе болот. Кээде мектепте сонун кейстер чыгып калат, кээде ушундай мугалимдерге семинар өтүп барган жерден сонун кейс окуяларга туш болосуң. Ошолордун баардыгын унутуп калбастык үчүн күндөлүккө жазып жүрөм. Ошол менин адатым. Үйдө жолдошум туура мындай түшүнүү менен кабыл алат, колдойт. Жакшы. Демек сиз чарчаган кезде үйдө колдоо көрсөткөн сиздин жолдошуңуз экен. Мугалим адамга эң кыйыны элдин балдарын тарбиялай берет экенсиң да. Мындай бол, андай бол, мындай болуш керек. Окутууда жеңил. Бирок өзүңдүн балаңа келгенде кыйын болот экен. Биринчи алгач университетти бүтүп иштеп жүргөн убагымда, алгачкы 5 жылда, анда ата эне боло эле курагым болчу. Мен балдарга мамилем башкача болчу. Бир аз башкача болчу. Балдарга катуу тийгенде катуу тийип, тапшырма аткарбай келсе жазалап дегендей, кээде ошол тапшырма аткарбай келген окуучуну башка окуучулардын астында уяткарып койгон учурларым да болгон да. Мен муну мойнума алам. Анан качан өзүм апа болдум. 2018-жылы апа болдум. Бул балким мындай инстинкт деп дагы коебузбу, балким мындай Кудайдын бир берген сезими болот экен. Апа болгондон баштап окуучуларга көз карашым таптакыр башка болуп калды. Мурдагыдай эмес. Апа болгондон баштап бардык окуучуга сен энелик көз караш менен карап калат экенсиң. Энелик көз караш менен аларды мындай мээрим төгүп калат экенсиң. Ага чейин мээрим төгө деле албайт экенсиң, анткени сен эне боло элексиң. Инстинкт койгон элек турбайбы? Анан азыр окуучуларга бардыгына мындай бир баламдай бардыгына мамиле жасайм да, мээрим төгкөнгө, мээрим төгүп. Үйдө балдарыма кандай ата эне, кандай апа болуп атабыз, эми аны айтыш эрте. Балдарыбыз али жаш. Эң улуусу 2-класста окуйт, андан кичинеси бакчада, буюрса 3-сүн күтүп атабыз дегендей. Бирок азыр кандай ата эне болуп аткандыгыбызды мен мындай деп айта албайм. Ата эне болуп бир тажрыйба алып көрбөгөн соң ар бир балада кыйын болот экен. Булар качан чоңоюп, анан балдарыңдын ийгилиги менен, өзүңдүн ийгилигиңе караганда балаңдын ийгилиги менен аябай сыймыктануу сонун турбайбы? Балам 1-класста Кыргызстан китеп окуйт деген долбоорго катышты да, жакында эле. Анан ошол жерде үй бүлөбүз боюнча китеп окуп катышышыбыз керек болчу.
Анан ошол жерде балам экинчи орунду албады. Баягы менин өзүмдүн жасаган ийгилигимге кубанычыма караганда баягы балаңдын кубанычына башкача сүйүнөт экенсиң да. Балаңдын ийгилиги Балаңдын ийгилиги башкача экен. Ошондуктан кандай ата эне болуп атканыбызды кийин турмуш өзү таразалап көрсөтөт. Бирок эме мугалим адамга мектепте окуучуларды окута берүү, окуучуларга тарбия бере бересиң. Анан үйгө келгенде балаңга калбай каласың дейт го. Мен ошол эмени балансты сактаганга аракет кылам да. Үйгө келгенде балдарыма да жумук айтып бергенге энергиям калышы керек. Балдар менен дагы тапшырма аткарышым керек чогуу туруп, ошол нерсени дагы балансты сактаганга аракет кылам. Чоң рахмат. Сиз окуучулардын, өзүңүз окуткан окуучулардын элесинде кандай адам катары калышыңызды каалайт элеңиз? Мен өзүм дагы окуучу болгонумда, мектепти бүтүп, анан мектепти эстегенимде жакшы мугалимдер эсиңде калат да. Жакшы мугалимдердин сага жасаган мамилелери эсиңде калат. Азыр деле ошону эстейсиң. Ошондуктан мен өзүм дагы мугалим болгондо окуучулардын кийин эсинде жаман мугалим катары калып кетпестикке аракет кылам да. Бир чоң аксакал эжеке айтты эле. Бир күнү жолдо турам дейт да. Ал убагында химиядан сабак берген экен. Аябай бир экичи окуучум бар болчу дейт. Көп менден урушуккан, көп баягы баланы эке коюп башка окуучулардын алдында сен билбейсиң деп кемсинткен учурларым болгон дейт. Ошол окуучум мен жолдо эме тосуп турам дейт, маршрутка тосуп, такси тосуп турам дейт жолдун боюнда. Бир жерде машина токтобойт дейт. Бир убакта бир аппак машина келип токтоп калды дейт. Анан аркасына өтүп отурдум дейт. Анан өтүп отура калсам эле баягы окуучум эжеке саламатсызбы деп учурашты дейт. Анан баягы машинадан түшүп кала албайм дейт. Ушунчалык уялдым дейт. Баягы чоң эжеке бизге айтып берип атат да, жаш мугалимдербиз. Ошону окуганым мага чоң тарбия болгонда. Ушунчалык жер жарылбады, мен кирип кетпедим дейт. Ушул азыркы мурдун арчый албай сенин алдыңда бир нерсени аткара албай турган бала ушул бойдон калып кетет дебе дейт. Бул да чоңоет, бул да эр жетет, бул да адам болот. Бир күнү ошонун эч бир такси токтобой коюп, бир күнү ошонун машинасына түшүп каласың дейт. Мага окшоп. Анан ошондо мага окшош сезимде калып кетпестиги үчүн ар бир балага жакшы мамиле кыл дейт. Экичиси болобойм, бардыгын эле башынан сылап эле сен жакшысың дей бериңе да болбойт, бирок баягы кемсинтип башка окуучулардын алдында анын айыбын ачпа дейт да. Балким жалгыз алып калып айт. Балким өзүнчө бир жерге чакырып алып айт, сен эч мындай кылбай атасың деп. Бирок окуучулардын астында эч качан ушундай кылбагыла деп бир жаш мугалимдер отурган жерде айткан эле. Ошондуктан мен дагы ошол эме сөз эсимде калган. Ошондуктан азыр ар бир окуучуну караганда келечекте булар сөзсүз бир жакшы адамдар болуп чыгышат. Анан мени менен учураша келгенде иренжип турбастыгына аракет кылам да. Алардын эсинде жакшы мугалим болуп калып кеткенге. Эң сонун жооп, чоң рахмат. Дагы бир суроо сизге. Жыл мугалим номинациясын алгандан кийин сизге кайрылган мугалимдер, жана кеңеш сурап кайрылган мугалимдер болдубу? Болгон учурлар болобу? Ооба. Ушул жерде мен бир нерсени айткым келип атат да. Бая башында да айтып өтпөдүмбү? Качан мугалим өзүнүн жан дүйнөсүндө жеңилүүгө дагы, жеңишке дагы даяр болгон учурда, эмоционалдык жактан, бардык жактан даяр болгон учурда катышышы керек экен депчи. Мен ошол конкурста жеңгенден кийин өтө көп чалуулар болду. Номеримди, социалдык тармактагы адресимди таап алышып, жеке катка жазгандар болду. Мен дагы кийинки жылкыга катышып атат элем, мага жол көрсөтүңүз деп суроолорун бергендер. Бардыгына өзүмдүн эмем жетишинче, дареметим жетишинче жол көрсөтүп, билгенимди бөлүштүм. Бирок бардыгынан биринчи мына бул суроону сурайм да. Өзүңүз каалооңуз менен катышып атасызбы дегенде 95% мени мектепте мектеп администрациясы, мектеп директору катыш деп атат. Мени бизде кадимкидей ушул жаш мугалимдердин арасынан быйыл мен катышышым керек. Кийинки жылы башка дагы бирөөсү келет, ал катышат депчи. Анан ушул жерде айтат элем да мектеп директорлоруна делечи. Ушул биздин мектептин жүзү чыгат, биздин мектептин аты чыгат дебестигибиз керек.
кайсы бир мугалим бул конкурстан кийин сынып калышы мүмкүн. Катуу сынып калышы мүмкүн, ушунчалык кесибин таштап кеткенге чейин жетиши мүмкүн. Ошондуктан эч качан мындай зордоп эмес, коллективден салып каалоочулар өзүнүн жан дүйнөсүндө качан даяр болгондо каалоочу мугалимдерге гана макул катышсаң болот деши керек. Анан сөзсүз ар бир мектептен мынча мугалим катыш керек деген бир квота дагы жарабайт. Кээ бир районулар ушундай квота киргизип алышат экен. Ошол нерсени туура эмес деп эсептейм. Ар бир мугалим качан өзүн мен даярмын деп эсептеген учурда катышы керек. Бирок эгерде ушундай мага кайрылып жардам сурабагандар буга чейин болуп келген, дагы деле болуп келатат. Аларга өзүм билишимче жол көрсөтүп, билгеними бөлүшөм сөзсүз. Чоң рахмат. Демек, мугалим качан өзү психологиялык жактан ар кандай кырдаалга даяр болгон учурда катышууну сунуштайт экенсиз. Сизден мынакей сөзүңүздөн жыйынтыктоодо жаш мугалимдерге сизден 3 насаат. Рахмат. Ушул ар бир мугалимдин өзүнүн педагогикалык жолунда ушундай бир этаптар болот экен. Алгач жаш мугалим болосуң, анан өзүң дагы методикалык жактан жетилип, башка жаш мугалимдерге жол көрсөтүүчү болосуң, өзүңдүн методикаңды бөлүшүп, методикалык жактан такша аласың дегендей, ментордук колдоого аласың жаш мугалимдерди. Кайсы бир деңгээлде мен ошол жаш мугалимдерге насаатчылык кылып келатам да, ошого деле ошол эмеге этапка деле жетип калыптырбыз. Азыр ушул Ош шаардык, Ош областтык, Ош областындагы мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтуна келип турам. Буга чейин деле келчүмүн. Анан ошол жердеги келип мугалимдерге билген билимим менен, тажрыйбам менен бөлүшүп, алардан дагы идеяларды алып кетем. Ошол жаш мугалимдерге бере турган эң башкы кеңешим, алгачкы 5 жылдыкта мектепти таштап кетип калышат экен да. Бул америкалык бир изилдөөчүнүн макаласынан окуган элем. Алгачкы 5 жылдыкта мектепти таштап кеткен мугалимдер эң көп болот экен. Анткени ошол мезгилде мектепке, окуучуларга, бул жумушка адаптациялана албай атып, анан бул кесипке болгон жек көрүү сойгон, анан мектеп таштап кетип калат. Мен дагы бир эң чоң бактым, биринчи мектеп босогосун аттаганда жакшы мектеп директоруна туш болгонум да. Ошол мезгилде деле болгон, баягы ата-энелер тарабынан сени мына мугалимиң окута албайт. Конкреттүү менин адресиме кандай каттар келгенин, конкреттүү менин адресиме кандай отзывдар келгенин билбейм. Бирок 1-2 учурга күбө болуп калганмын. Өзүм дагы мындай эмеден кетип атып. Бир ата-эне ошол Кыялбек Акматовдун эмесинде, Кыялбек агайдын кабинетинде сенин мугалимдериңе окшогон мугалимдерди мен базардан таап алам деп баягындай ушундай агрессивдүү ата-энелер бар да, себеби баягы баласы балким окуй албай аткандыр, баласы кыйналып аткандыр, бирок ошону келип туруп бардык реакциясын баягы директордон чыгарып атат да. Директор ошол ата-эненин ошол айтканын ошол жерде бүтүрүп, баягы жаш мугалимди чакыртып келип, мына сен ушундай кылыптырсың дебестен, баягы ата-энелердин астында жаш мугалимдерди калкалап коет эле да, калкалап эле турат эле. Төшүн тосуп берет эле, мындайча айтканда. Жаш мугалимдерге жылмакайлап, жылмалап, кичине жумшартып жеткирет эле. Мындай кылгыла, андай кылгыла деп. Анан ошол кезде баягы мен педсовет деген түшүнүп, ошол эме бойдон калып калыптыр. Кийин параллель айкылыштырып дагы бир мектепте иштеп калгам. Педсовет деген ушундай болот турбайбы деген ой менде кийин пайда болгон. Анткени биздин мектепте педсовет кадимкидей эле мини семинар өтөт эле да. Мини семинар Кыялбек агай кадимкидей мугалимдин этикасы, мугалимдин стили, мугалимдин жүрүм туруму, мугалим менен окуучунун мамилеси жөнүндө педсоветте ушундай маселелер каралат эле. Анан кийин атабай эле коеюн, бир мектепте иштеп калдым. Ал мектепти айкалыштырып, эч качан билим мектебинен кеткен эмесмин. Ошондо педсоветте бирден мугалимди тургузуп алып, коллективдин көзүнчө уяткарып, дагы бирден мугалимден отчет алып, педсовет деген ушундай болот турбайбы башка мектепте деген ой кийин калып кеткен. Ошондуктан өзүм дагы кийин бир жарым жыл мектепте директор эмесин аркалап жүрдүм. Ошол салтты карманганга аракет кылдым. Ар бир педагогикалык советте ошол
азыркы моунду, азыркы окуучуларды тарбиялоодо дагы кандай нерселерди жасасак биз жардам бере алабыз деген нерсени коллективге салып, талкуулап, жалпы чечим чыгарып, ошол нерсеге кийин дагы умтулдум да. Ошол ар бир окуучуга инсан катары мамиле жасасак, ар бир окуучу биз математиканы билбесе эле жек көрүп албастыгыбыз керек да. Математик болгон үчүн айтып атам. Физиканы билбеген үчүн билбеген окуучуну жек көрүп, анан физиканы жакшы билген окуучу сүймөнчүгү болуп эле кечке ошолор менен иштей берет го. Бул биздин буга чейинки коомубуздун, биз билим алган коомдун чоң оорусу болчу да. Бирок биз 21-кылымда окуучуларга негизи кандай жумшак көнүмдөрдү өнүктүрүшүбүз керек. Жумшак көнүмдөр, катуу көнүмдөр дегендерибиз бар. Мына ошол жерде ар бир окуучуга инсан катары мамиле жасасак, ар бир окуучу математикалык талант менен төрөлөт. Бул өзү илимде тастыкталган экен. Тескерисинче математикалык жогору талант менен төрөлөт экен. Музыкалык, андан кийинки таланттар бөлүшүп кетет. Кийин жашоодо ар кандай кырдаалдар болуп, ар кандай мугалимге туш келип калып, анан математикалык таланты андан ары өөрчүбөй калган окуучулар кийин барып анан математиканы жек көрүүгө чейин жетип калып атпайбы? Жакшы көрмөктүү, жек көрүп математика дегенде көңүл айлана турган чекке жетип калып атат. Ошондуктан ар бир окуучунун математикалык учурдагы турган деңгээли каерде? Ошол жерден баштап өнүктүргөнгө аракет кылыш керек. Бул эми ар бир мугалим өзүнүн предметине карата түшүнүп алат. Физики физикасына, химиги химиясына карата дегендей. Анан баягы нерсени дагы бир жолу кайталап кетем. Кийин окуучуларың сен алдан күчтөн тайып калганда, алар алдуу күчтүү коомдун бир мүчөсү болуп турган болот. Ошолордун эсебинен пенсия алып аткан курагыбыз болот дегендей. Ошол мезгилде ошол окуучуларыбыздан уялып калбагыдай билим берүүнү жаш мугалимдерге айтат элем. Чоң рахмат. Рахмат.